Assalamu alaikum достор, мен Нарима. Бүгүн биздин грин карта жөнүндө темабыз улантылмакчы. Сиздерден келген суроолорго мен Instagram баракчаман суроолоруңуздарды бергиле десем, ошол жактан көптөгөн суроолор келиптир. Ошолордун көптөрүнө атыча айтып кетем. Биринчи суроого жооп бергим келет. Бул грин карта деген эмне? Грин карта бул деген документ. Американын гражданствосы деген сыяктуу эле документ. Бул документ менен сиз утуп калсаңыз, бул лотерея түрүндө болот. Лотереяга өзүңүздүн анкетаңызды толтурасыз, ошол анкетадан утуп калсаңыз, анда деген виза алып Америкага келгенге мүмкүнчүлүгүңүздү аласыз. Бул грин карта 2023 жылга ойнотулуп атат. Бул деген 2023 жылы гана Америкага сиз грин карта утсаңыз келе аласыз деген сөз. Достор, мен YouTube каналга инструкцияны киргизе албай жатам, кантип толтуруунун, бирок мен Instagram баракчамда деген ушул видеонун описаниясында мен Instagram баракчамда кандай толтуруунун эки түрүн көргөзгөм. Биринчи бойдоктор кантип толтурат, андан кийин деген негизи семейныйлар кантип толтурат жөнүндө видеом бар. Ошол видеону карап толтурсаңыздар болот. Мен ошол видеолорду деген ушул видеонун описаниясына коем. Ошол Instagram баракчаман карасаңыздар болот же буга чейинки постту карасаңыздар болот. Ошол жакта деген инструкция бар. Эң биринчи эле видеомду баштаарда деген бир нерсени айтып кетким келет, достор. Азыр деген көптөрү агентстволорго барып, ушинтип толтуртуп атат. Өзүңүз толтурсаңыз дагы болот, мен инструкцияларым менен, бирок деген көптөр агентстволорго барып толтуртуп аткан экен. Агентствого барганда дагы, достор, сиз өзүңүз дагы кичине грин карта эмне экенин билишиңиз керек. Же толтуруп биле турган адамга толтурушуңуз керек, достор. Бул деген бир эле ката кетирсе, аты фамилияңыздан же болбосо дата рожденияңыздан бүтү сиз уткан күндө дагы грин карта албайсыз. Анан могу жерде бир аябай жаман өкүнүчтүү нерсе болду. Көптөрүнүн эле суроосу кызы жана уулу менен Америкага киргизбейт экен, башка жака киргизбейт экен, кызы болуп калды, уулу болуп калды, мен фамилиямды Овага которуш керек деген, достор, туура эмес. 60% Америкада жашаган кыргыздардын фамилиясы Ова жана кызы. Ошондуктан алар келгенде как-нибудь, как-то баарынын фамилиясы кызы Ова, кызы жана уулу, фамилиядан эч нерсе зависит этпейт. Паспортто кандай болсо ошондой кылып толтурасыздар, достор. Бир кыз айтты мага, Ова деген кызы деген, уулу деген жазылбайт экен. Мен атын фамилиясын жазбай, кызысын, уулусун таштап эле кеттир. Бул адам Америкага уткан күндө дагы Америкага келе албайт, анткени паспорт менен жазган эмес бул эмесин, өзүнүн данныйларын, достор. Ова, кызы деген, кызы, уулу дегендердин баары бул фамилия, достор. Ова деп эле биз орус болуп кеткен жокпуз. Ошондуктан эгер кызы фамилия болсоңор, уулу фамилия болсоңор, это нормально. Ал нерсе менен загранпаспорт берип атабы? Берип атат. Кыргызстандын загранпаспорту барбы? Бар. Значит, ал международный нерсе, международный документ. Сиз ал документ менен любой жерге бара аласыз. Ошондуктан Ова болуш керек деген эмеңизди тыштаңыз, жана майндсеттерди, өзүңүздүн мышлениеңизди тыштаңыз. Ова болуш керек дегенде кызы, уулу бул жашнакай кыргыздын фамилиясы. Ошондуктан ошол менен эле толтура бересиздер. 60% Америкада жашагандардын фамилиясы кызы, уулу. Биринчи эле ким ойногонго мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерден возраст не ограниченный. Эгер деген сиздин 11 класстын аттестаты болсо, анан кийин 18 жаштан, например, азыр 17 деле болсоңуз, аттестатыңыз бар болсо, загран паспортуңуз бар болсо, фотография жасатып эле грин картага катышканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. То есть аттестат, 11 класстын аттестаты обязательно болуш керек. Андан кийин сизде загран паспорт обязательно болуш керек. Анан сүрөтүңүздү өзүңүз жасатып алып эле, получается, ошол жака анкета толтуруп бергенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андан башка деген ограничениялар жок. Анан ушул жерден 11 класстын аттестаты керек десем эле баары суроо жазыптыр. 9 класстын аттестаты эле болсо эмне болот деп. Бир нерсе айтып кетким келет, достор. Эгер сизде, мен түшүнүп атам, көптөрү 9 класстан кийин кетип калып эле окуган эмес, эч кандай диплому, башка колледждин эч кандай документтери жок. Ошондуктан, достор, эгер сизде 9дун эле көөлүгү бар болсо, грин картага ойногонго сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок. Сиз ойноп уткан күндө дагы сизге виза берилбейт. Анткени инструкцияда четко написано то, что 11 класстын хотя бы образованиясы болуш керек деп.
Сиздин бирок деген 9-классты бүтүп эле ошол жөнүндө күбөлүгүңүз бар болсо, бир шартта ойносоңуз болот. Эгер сиз 2023-жылга чейин 11-класстын аттестатын алам же болбосо азыр окууга тапшырып бир дипломду алам деп өзүңүзгө план коюп ошону аткарам деп ойлосоңуз, ошол күндө сиз 9-класстын аттестаты менен ойносоңуз болот, достор. Башка учурда ойносоңуз болбойт. Загран паспортуңуз болсо дагы 9-класстын аттестаты менен эле ойноп уткан күндө дагы, достор, сиз Америкага келе албайсыз. Ошондуктан 9-дун эле аттестаты кимде ким бар болсо, сиздер ойногуңуздар келсе, анда деген 2023-кө чейин мен 11-класстын аттестатын бир мектептерге сүйлөшүп алам, же болбосо окуп диплом алам деген максат коюп ойносоңуздар болот. Башка учурда сиздерге ойногонго мүмкүнчүлүгүңүз жок. Уткан күндө дагы сизге виза берилбейт, достор. Кимде ким 9-класстын эле күбөлүгү менен ойносо. Дагы бир көйгөйлүү вопрос. Азыр көбүнчө Россияда семейный паралар жашашат. Ортосунда ЗАГС жок, бирок балдары бар. Анан кийин балдарынын дагы көптөрү материнский капитал алыш үчүн деген мамаларына жазылган болуп калат да. То есть атасынын бул жерде эч кандай отношениясы жок, бирок нормальный эле семья, нормальный эле жашашат. Бирок ушундай себептери барлары көп болуп атат. Ошол себептен деген кантип толтурат ошол семьялар? Ситуация бул деген сиздин семьяңыз бар, бирок ЗАГСыңыз жок, балаңыз бар, бирок балаңыз дагы аялыңызга жасылган. Сиздин балаңызга дагы эч кандай тиешеңиз жок деп койсом болот. Бул учурда кантип толтурасыз? Өзүңүздүн заграныңыз болсо деген өзүңүзгө толтурасыз. Анан ЗАГСыңыз жок болгон үчүн деген сиз биринчини тандайсыз, unmarried деген, то есть сиз эч качан үйлөнгөн эмессиз. Же болбосо мурда семьяңыз болуп ажырашкан болсоңуз, анда ажырашканды тандайсыз. Өзүңүздүн ситуацияңыздан зависит этет, бирок көбүнчө учурлар болуп атат. Эч качан үйлөнбөгөндөр болуп, үйлөнбөгөн дегенди тандайсыз. Андан кийин деген бала деген отделге бир баланы жасасыз. Ал сиздин атыңызга катталса дагы, катталбаса дагы сиз аны балаңыз катары көрүп атасыз. Ошондуктан аны балам деп жасасыз. Балаңызды өзүңүзгө бир деп 15-отделге бир бала деп жазып туруп, башка дагы баракча чыгат, ошол жерге деген өзүңүздүн балаңыздын аты жөнүн толтурасыз, анан сүрөтүн прикреплять этесиз. Уткан учурда, эгерде ушундай семья утулуп калса, анда деген ошол адам деген аялы менен ЗАГС кылат. Бул ЗАГСта визага кирип атканда негизи нужно доказать, что вы мындай грин-карта үчүн эле үйлөнүп келбегендей кылышыңыз керек да. Анан балдарыңыз бар болсо, это уже доказательство то, что у вас неэффективный брак. То есть балаңызды өзүңүзгө жасасыз анткени деген баланы сиз бала катары көрөсүз, бала деп признавать этесиз. Ошондуктан деген балаңызды өзүңүзгө жазсаңыз болот, балаңызды. Ошондой кылып толтурасыздар, достор. Анан кийин аялыңыз толтурса дагы, аялыңыз дагы балаңызды жазып толтурат. Бирок сизди кошпойт, анткени сиздин ЗАГСыңыз жок. Кимде кимдин ЗАГСы жок болсо, достор, ошол болгонун жасасыздар. Эгер мурда ажырашкан болсоңуз, ажырашкан тууралуу күбөлүгүңүз болсо, ажырашкан деп жасасыз. Же эч качан үйлөнгөн эмес болсоңуз, үйлөнгөн эмес деп жасасыз. Бирок деген ЗАГС жок болуп, бирок деген никеде эле болуп жашап аткан семьялар эч качан биз семейныйбыз деп көргөзө албайт. Канча жылда бир ойнотулат деген суроолор көп келиптир. Достор, бул грин-карта каждый год ойнотулат. Каждый жыл деген октябрдан ноябрга чейинки боло турган процесс бир жылда бир эле ай болот. Ошондуктан ушул айдын ичинде толтуруп жетишип калышыңыз керек. Андан кийин көптөгөн суроолор келиптир. Бул лотерея, достор. Лотерея болгондуктан деген мен эми канча Кыргызстандан тапшырат экенин точно билбейм. Бир 100 000, 150 000 адам тапшырса керек. Ошонун 150 000 ичинен мурдакы жылы деген 2,5 миң адам гана грин-карта алып Америкага келе алды. То есть ар бир жылы Кыргызстандан 2,5 миңге жакын адам грин-карта утуп Америкага келет. То есть сиз өзүңүздүн ситуацияңызды представлять этиңиз. Бул лотерея 150 000 адам тапшырса, ошонун 2,5 миңи гана утуп Америкага келет. Ошондо сиздин утушка шансыңыз 2 гана процент. Ким толтурбасын,
эмне кылбаңыз, бул 2 гана процент сизге утушка деген мүмкүнчүлүк бар деген эле сөз. Көптөгөн суроолор болуптур достор, сүрөткө телефондон түшсө болобу? Буга чейинки видеолорум бар достор, ошолорду көрүп чыгып, телефондон 6га 6 форматтагы сүрөт кыла алсаңыз кылыңыз, кыла албасаңыз значит деген фотосалонго барып жашнакай сүрөткө. Андан кийинки эле суроо туура эмес толтурса деген, ошол ката деп чыгабы деген, обязательно толтуруш керек деген отделдер бар. Ошол отделдерди чыштап кетсеңиз деген ката деп чыгат. Ал эми сиздин аты фамилияңыз туура жазып атканыңызды, туура жазбаганыңызды эч ким текшербейт. Атыңызды, фамилияңызды, тууган жылыңызды баарын туура так жазыш бул деген сиздин гана милдетиңиз. Ошондуктан аны деген эч ким текшербейт, сизге ката экен деп эч ким айтпайт. Ката сүрөтүңүз ката болсо ката деп чыгат, башка учурларда эч кандай ката деп чыкпайт. Андан кийинки эле бериле турган дагы суроолор, эгер мен айткандай ЗАГСы жоктор толтуруп анан кийин аялы же күйөөсү эле утуп калса кандай болот деген суроолор көп болуп атат. Аялы же күйөөсү эле утуп калса, ал учурда уже ЗАГС жасатып, андан кийин аялы дагы күйөөсү да экөөтөн келет достор. Анткени булардын бракы фиктивдүү эмес, сүрөттөрү көп, тууган тушкандары менен түшкөн, свадьбалары давно болгон, ошол жөнүндө сүрөттөрү көп. Негизи Америкада көптөрү эле гражданский бракта жашайт. Булар деген 60-70 жашка чыкканга чейин деле парень девушка болуп жүрө беришет. Бул эч кандай эч нерсе эмес достор. ЗАГСы жок элечи, ошондуктан деген силер утуп калган күндө деген ЗАГС кылсаңыздар боло берет. Ага чейин мындай нике кылып жашап жүргөндөрдүн баары, эгер аялы же не замужем, не женатый деп толтуруп грин картаны, анткени азыр ЗАГСыңыздар жок да, андан кийин утуп калган күндөн кийин ЗАГС кылып экөөңөрдөн келе бересиңер. Аялыңар, кыздарыңар, балдарыңар баары ким толтурса ошолор келе беришет. Балдарга загран паспорт кереги жок достор, уткан күндө гана керек болот. Азырынча эч кандай балдарга, кички балдарга загран паспорт жок, кереги жок. Семья кылып толтурдуңуздар, анан кийин аялыңыз же күйөөңүз утуп эле анан же болбосо аялы күйөөсү тапшырды дейли, анан кийин күйөөсү эле келгиси келип атат, аялы келгиси, то есть күйөөсү мен барып иштеп келейин анан кийин деп айтып калышы мүмкүн да. Достор жок. Ким утса, например, аялы күйөөсү тапшырып, аялы утса, аялын өзүнүн эле келгенге укугу бар. Анткени аялы утту. Бирок сен барып кел, иштеп кел, анан бизди чакыра алабыз деген мындай жок. Кайсы киши утса, кайсы кишинин атындагы анкета утса, ошол киши өзү келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Балдарын, күйөөсүн баарын чыштап. Бирок бирөөгө менин утканымды сен барып использовать этип кел деген мүмкүнчүлүк жок. Эгер сиз ал мүмкүнчүлүктү албасаңыз, ал мүмкүнчүлүктү эч ким албайт. То есть сиздин грин картаңыз, утканыңыз просто күйүп кетет и все. Андан кийин дагы көптөгөн суроолор болот достор. Ушул суроону мен мындай жоюп кетким келет. Аялы күйөөсү тапшырып, экөөнүн бирөөсү утса, бүт баары семьясы келгенге мүмкүнчүлүгү бар болот. Канча баласы бар болсо, ошол балдардын баары келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок кыргыздар ал шансты использовать эткилери почему-то келбейт да. Биринчи күйөөм барып иштеп бутуна туруп алса, анан бизди чакырып алат. Жок достор, азыр же эч качан деген суроо турат бу жерде. То есть азыр сиз семьяңыз менен толтуруп уткан күндө семьяңыздын баарын алып кетесиз, же деген 5 жылдан кийин чакырасыз семьяңызды. То есть 5 жыл убакыт алат. Сиз өзүңүз келип иштеп, анан кийин чакыртам деген. Бул чакыртуу процесси өтө сложный процесс, ал уже бөлөк процесс болуп кетет. Ошондуктан сиз өзүңүз эле келип иштеп, анан семьямызды чакырам десеңиз, 5 жылдан ашык убакыт кетет семьяңызды чакырганы. Ошондуктан азыр эле келип, бир сыйра кичине 1-2 ай кыйналасыз, зато семьяңыз менен болосуз. Балдарыңызга окуганга эч кандай тоскоолдук жок Америкада. Келесиз, балдарыңызды садикке, школго берип коесуз дагы, өзүңүздөр аялыңыздар менен иштеп, бутуңуздарга жашнакай туруп, жашнакай бир семья болосуз. Эгер аялымды чыштап анан кийин өзүм эле келип иштесем болобу деген сөздөргө мен өтө каршымын, чын айтканда. Анткени деген бул бөлөк процесс болуп кетет дагы, кийин семьяңызды 5 жылдан кийин гана чакырганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан достор, кандай суроолоруңуздарды чыштап эле утсаңыз, баарыңыздар келиңиздер, же болбосо ойнобой эле коюңуздар. Суроолорго жооп бердим деп ойлойм. Эгер толтургуңуздар келсе, менин инстаграмыма кириңиздер да, ошол жакта инструкциялар бар, ошолор менен толтуруңуздар. Бул жерге инструкция загружать эткенге мен убактым жок болуп атат. Мен көптөгөн суроолорго жооп берип, көптөгөн адамдарга жардам берип атам. Алар деген толтуруп атканда, эгер суроолору болсо мага жазып коюшат, мен деген ошол суроолоруна баарына жооп берип, алар жакшы удачно толтуруп алганга жардам берем. Бул лотерея экенин дагы унутпаңыздар. 1000ден
бири гана жеңет. Ошондуктан толтуруп өзүңүздүн шансыңызды испытывать этип көрүңүз. Бирок толтурган күндө эле сизге утат деген кепилдикти эч ким бере албайт. Жана дагы достор, бул видеону башкалар менен бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Может быть, кимге ким жардам берерине толук ишенем. Өзүңүз да толтуруңуздар, башка туугандарыңыз, башка негизи эле баарыңыздар толтурсаңыздар болот. Бул лотерея болгондуктан кимге бирөөдөн бирөө келсе дагы ушул Америкадан бири-бирине жардам берип, үй бүлөсүн полный камсыз кылганга аракети күчү жетет. Ошондуктан баарыңыздар толтуруңуздар, туугандарыңыз менен бөлүшүңүздөр, туугандарыңыз дагы толтурсун. Баарыңыздарга ийгилик демекчимин.